Кыз балага өтө кыйын. Жети жат бегана деп коет го. Бейтаныш, тааныбаган адамдын үйүнө кыз болуп барат. Ал жерде кызматын кылат. Кайненесинин сөзүн угат, кайнатасынын сөгүшүн угат, күйөөсүнөн уруш угат, айтор бардыгына чыгып, эркек киши 1 жыл армияда кызмат кылабы? Аял киши 10 жыл кызмат кылып коет армияда. Ал кайнене генерал ал жерде. Мен эмне айткым келет бул жерде? Эгерде кыз бала бул жерге келин болуп барса чыдайт, а бирок могу күйөө эркек киши кайненесинике барып жашасачы, чыдабайт. Бир жумада кетип калат. Тамагын кылып атса, бардыгын кылып атса, кемиге сөз дагы угуп атса, эркек киши эч качан чыдабайт да. Төрөш болсо эч качан көтөрө албайт эркек киши. Мен эмне айткым келет? Урматтуу эркектер, мен ойлонууга чакырам. Да, бул жерде мисал келтирип койдум просто так. Бирок ойлонууга арзыйтырган мисал да. Да, ойлонуп көрсөңүз, ар тараптан ойлонуш керек да, өзүңүз эле тараптан ойлоно бербейт. Аялыңызды ордого коюп көрүңүз, сиз бирөөнүн үйүнө бардыңыз, ал жерде кызматын кылып атасыз, кемиге сөз дагы угуп атасыз. Мен мисалы бир жерге барсам, Европага ар жерге барсам, кыргыздар чакырат, өзбектөр чакырат, биздикине жатып кет. Мен барбайм. Тосула турган өтө көп. Барсаң, бир жаш баласы ыйласа да бул жакта өзүң жалат боло бересиң. Кудду ошо жаш баланы барып сен уруп ыйлатып койгондой да. Сарсана боло бересиң. Бирөөнүн үйүнө болгон 1 күн 2 күн барып түнөп кетиш да өтө кыйын маселе. Бирөөнүн кызы келип атат сенин үйүңө. Сага ишенип келип атат, сен эркек коргошуң керек. Ал кайненеңдин жаман сөзүнөн, тууган уруктарыңдан бүт жамандыгынан сен кызды коргошуң керек. Кыз сага ишенип келди өмүрүн арнап. Ар тараптуу адилеттүү болушуң керек да. Эжем да, апам да деп сезимдерге алданып, апам да бул деп кете бербей. Кээде адилетсиздикти апаң кылып аткан болушу мүмкүн. Ал учурда сен адилеттүү бол, апа сиз туура эмес кылып атасыз деп. Адилеттүү, биздин динибиз адилеттүүлүктүн дини. Кээде аялың күнөөлүү, аялыңды ортого коюшуң керек. Ошондой экен, адилеттүү болойлу эркектер.